урматтаган эжелер, Аллах Таала ушул исландарды Кудай кабыл кылсын. Кудай устаз айткандай, иншалла баары жакшы болот. Жана алымдан залым чыгат, залымдан алым чыгат дейт кыргызда. Анан сиздердин дуаңыздар менен Мага берсеңиз мен берем. Пайгамбар осуяты бар, ар бир амал ниетке жараша болот дейт. Колуңуздарда китептер, кызымсага, намаз китептери, бейиш, мынакей Кудай ушул баардыгыбыз Аллах Таала бейиште чогулдурсун. Пайгамбарыбызга коштаг кылсын баарыбызды Кудай буйрса мынакей жанагы өзгөрүүнү өзүбүздөн башташ керек экен. Иншалла баардыгы жакшы болот. Сиздердей патриоттор, чырыгы патриоттор деп ушул өзүбүздөн башташ керек да. Мисалы мына азыр ошол келип туруп эмгек кылып атасыздар. Пайгамбар айтсам ушул колу маз жол болгон адамдарды Аллах Таала жакшы көрөт дейт. Ошондуктан Кудай буйрса таза мээнет эмгек. Анан ошондуктан мынакей баягы Кудайга намазыбызды бекем кылып, ниеттер түздөп, Кудай буйрса баары жакшы болот. Анан экинчиси да бир маселе бар. Могул жанагы Кудай буйрса силердин балдар, кыздар ушул алтын муун, уул кыздарыбыз келе жатат. Ошолор эл багар уул кыздардан болсун Кудай буйрса. Бекинген кызмат кылгандардан болсун иншалла. Анан мынакей мына апаларыбыз отурат. Ошол баягы жыргаганыма жылкычы болуп турмун деген кыргыз сөзү бар. Анан мынакей Өскенде ооруну жашаса өлүм ашкере болот дейт. Кудай буйрса баары жакшы болот. Анан ушул устаз айткандай, мынакей устаздын эмгеги өтө чоң. Ушул союкуларга барып ушул китебин берип атканы, түрмөлөргө барып китеп берип, кабырсын берип, курбандыгын чалып, аркылуу мынакей анан көп адамдар келейин эле баягы жетпейт. Жакшы эле ооружуу кылат, бирден сол кылат дешет экен.